Simple present tense. Жөнөкөй учурчак. Simple present tense жөнөкөй учурчак. Бүгүн биз ушу жөнөкөй учурчактын кантип түзүлөрүн карап чыгабыз да. Жөнөкөй учурчак. Present simple'дын жай түрү 3-жак чекелик санда s мүчөсүн жалгоо менен калган жактары эч бир өзгөрүүсүз түзүлөт. Мисалы, мындай деп алсак та, мисалы, I write. You write. He, üçüncü жак болгондо he, she, it writes. Көптүк түрлөрдө we, you, they. Булардын бардыгында эч өзгөрүүсүз write деп алынат. Write. I write, you write, he, she, it writes. Демек, үчүнчү жак жекелик түргө s мүчөсү жалганды. Калган жактарга жалганган жок. Демек, мен жазам, сен жазасың, ал жазат, биз жазабыз, силер жазасыңар, алар жазышат деген сөз да. Эми могуки таблицага көңүл бөлсөк, мынакей work иштейт деген сөз, I work, you work, we work, they work. Ал эми үчүнчү жакта карагыла, she works, he works, it works деп s мүчөсү жалганып турат. She, he, itке s жалганат деп турат, s этишке жалганат да. I teach, you teach, we teach, they teach. Демек, окутат. She teaches. Teaches. He teaches, it teaches. Эми verbs ending in s, h, c, h, double s, o, x. Буларга мынакей teach, wash, watch деген сөздөрдү карагылачы. Go. Ушуга es деген мүчө этиштерге жалганды. Демек, he, she, үчүнчү жакта es болуп калат да, жумшатылып. I carry, you carry, we carry, they carry. Демек, алып барабыз, ташыйбыз деген сөз да. She carries. Бул жерде дагы өзгөчөлүктү карагыла. She carries үчүнчү жакка кандай болуп жалганып атат. Демек, эгерде y менен бүтсө этиш, анда мынакей carry, study, cry дегендер y айга өтөт дагы, анан es болуп кошулат. Es кошулат. I, es, carries болуп калат. Эми буга суроо бергенде do, does менен беребиз да. Do деген жардамчы этиш келиш керек, анан does деген жардамчы этиш. Do бул үчүнчү жактан башканын баарына do менен беребиз. Do I live in Bishkek? Мен Бишкекте жашайынбы? Do you live in Bishkek? Do we live in Bishkek? Do they live in Bishkek? Does she live in Bishkek? Does he live in Bishkek? Does it live in Bishkek? Демек, үчүнчү жакка ал Караколдо жашайбы деп бергибиз келсе, Does she live in Karakol болуп калат экен. Does he live in Karakol? Ал эми it бул жаныбар, жанагы иттерге, жаныбарларга, анан жансыз нерселерге айтылат да. Эми ушул суроо бергенде do, does дедик, анан эси, анан infinitive келет экен да. Демек, мынакей do, анан элери турат, андан кийин infinitive. Анан эч убакта, мисалы үчүн суроону берип атканда, үчүнчү жакка does менен берип атканда, мына does she live дейбиз да, эч убакта esти кошпойбуз. Мына көрдүңөрбү? Does she lives деп айтпайбыз экенбиз. Does she live? Does he live? Does he write? Мисалы үчүн write алсак, шундай болот экен да. Анан кыска жооп берсек да болот. Yes, I do. Yes, you do. Yes, we do. Yes, they do. Таңгыч түрүндө no, I do not. No, you do not. No, we do not. Жолсу кыскартып don't. No, I don't. No, you don't. No, we don't. No, they don't дейбиz.
Анан дагы ушул to be этиши менен дагы, мынакей to be этиши менен дагы жалганат экен да, түзүлөт. Бул to be этиши менен түзүлөт. Мисалы үчүн карагыла. Am I right? Tara is not at home. You are happy. Демек мынакей каралычы. You are happy. Am is. Булар ушул азыр болуп жатканды билгизет да. Демек суроолуу түрлөрүн үйрөндүк. Анан жай сүйлөмдөрдө биз жардамчы этиштерди колдонбойт экенбиз. Үчүнчү жак жекелик түрдө he негизги этишке эс мүчөсү жалганат дедик. To be этишине жардамчы этишти колдонбойбуз. Суроолуу жада таңгыч түрүнө дагы колдонбойбуз. Мисалы мындай да. Бул жерге мен жазайын. I like coffee. I like coffee. You like coffee. We like coffee. Ал эми үчүнчү жакта he, she, it десек likes болуп калат, likes coffee. Анан жана таңгыч түрдү түзүүдө ушул жерде I do not like coffee. I do not like coffee. Жолсу кыскартып айтсак I don't like coffee. I don't like coffee. I don't like coffee. Үчүнчү жакта кандай болот? Үчүнчү жакта he does not like. He does not like coffee. She does not like coffee. Жолсо she кыскартып айтсак doesn't like coffee. Суроо бергенде кайра эле ушул do does'дар астына келет. Мисалы үчүн бул do'ну астыга алып келип, анан суроо берсек болот. Мисалы үчүн бул do астыга келет. Do I like coffee? Does he like coffee? Деп мынакей жолсо do I like coffee. Мына ушундай кылып суроо бере алабыз да. Бул түзүлүштөрү кандай болуп түзүлдү да. Ал эми жана биз бул жерде to be этишинде дагы айтпадыкпы? Мен to be этиши бул мисалдарды карагыла, негизги этиш be менен жардамчы этиш жок да. Мисалы үчүн мындай. I am French. Мен французмун. You are French. He, she is French. I am not old. You are not old. Анан суроо берсек. Мисалы үчүн мен кечиктимби? Am I late? Сен кечиктиңби? Are you late? Is he late? Бүгүн ушул жөнөкөй учурчактын түзүлүшүн үйрөндүк.